Ulut bolsом tilim менен улутмун. Көкүрөктөйгөн тил маселеси. Ошентип кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алганына бүгүн 33 жыл болуптур. Тилдин абалы кандай? Менимче, советтик доордон да абдан кооптуу абалда. Анткени ал учурда айылдын баары таза кыргызча сүйлөп, кыргыз тили дал ошол электе сакталып турган. Менимче, советтик доордон да абдан кооптуу абалда. Анткени ал учурда айылдын баары таза кыргызча сүйлөп, кыргыз тили дал ошол электе сакталып турган. Бир гана Фрузеде орус тилинин басымы байкалып турар эле. Эгемендүүлүк алганыбыз менен тил маселеси жыргап кеткен жок. Аны оңдоого атайын мамлекеттик тил комиссиясында түптөдүк. Кылымдар бою эч кандай бирикме, уюму жок эле кыргыз тилин сактап, кийинки муунга өткөрүп келген касиеттүү кыргыз эли эми мынтип тилди аздектеп алуу үчүн бир мекемеге муктаж болду. Аты улук, супурасы курук болгон ал мекемеда көп нерсени кыйрата албады. Учурда Борборуздагы 100гө чукул мектептин арасынан толугу менен таза кыргыз тилинде окуткан 5-6 гана мектеп бар. Анында бирөөсү жеке менчик. 60га жакын мектепте окутуу 2 же 3 тилде жүргүзүлөт. Бирок ал жерде да кыргыз тилдүү класстар дээрлик аз. Болсо да бала толбойт. Калган 30дай мектепте окутуу жалаң гана орусча, окугандардын көпчүлүгү баягы эле кыргыздар. Ар бир класста 40-45тен окуучу окуп, ата-энелер ал мектептерге баласын шаардын башка бурчунан алып келип окутууга да даяр. Жалпы өлкө боюнча окуучулардын көпчүлүгү кыргыз класстарда билим алып жатат. Бирок бул көрсөткүч жалаң региондордун саны менен гана кармалып турат. Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Каракол деген ири шаарларда көпчүлүк окуучулар орусча билим алышат. Бул абал өзгөчө түштүк жергесинде билинет. Шаарга жакын жайгашкан айылдардын тургундары балдарын орус класска бергенге умтулат. Анткени келечекте Орусияда иштесе, оокаты тың болот деген үмүтү бар. Бул баланын тагдырын алдын ала байлоого жана чектөөгө барабар. Көп тилди билүү жакшы нерсе. Бирок эне тилин билбегенден кийин билген чет тилиңден эмне пайда? Билим берүү министрлиги берген маалыматта ар дайым кыргыз тилдүү мектептер көп экендигин айтышат. Бирок мектептин санын эмес, жалпы кыргыз тилдүү окуучулардын санына басым жасаганыбыз оң. Кыргыз тилдүү мектептерде ашып барса 300-500 окуучу, ал эми орус тилдүү мектептерде 1500-3000ге жакын окуучу окуйт. Мамлекет уялбастан эле орус тилинин басымдуулугунан кыргыз тилибизди куткарбаса болбойт. Чырмооктой болуп орогон орус тили эне тилибиздин өсүшүнө тоскоолдук жаратат. Бул орус улутуна же Орусияга каршы аракет катары бааланбашы керек. Эгер маданият, тарых, дин, үрп-адат, каада-салт, нарк-насил жана менталдуулугубузду сактайм десек, анда тилди сакташыбыз керек. Ар бир улутту бир батирге салыштырсак, анын көптөгөн эшиктери бар. Бирок ар бирин тил деген ачкыч менен гана ача аласың. Биз өз батирине өз ачкычы менен кире албаган бечаранын кейпиндебиз. Мурун орус тилинин экспансиясы анчалык эле айыл жергесинде билинбейт болчу. Соңку интернет өнүккөн жылдарда айылда жүрүп эле тили орусча чыккан бөбөктөр көбөйдү. Ал эми орусчада эмгектенип жаткан боордошторубуздун балдарын айтпай эле койсок болот. Интернетте кыргыз тилдүү балдар үчүн пайдалуу контент жок эсе. Деги эле чоңдор үчүн деле жыргаткан контент аз. Бар эле саясат, шоу, кийим-кече, спорт менен гана чектелет. Илим техника, маданият, тарых жана башка ушул сыяктуу темаларга арналган кызыктуу даректүү тасмалар абдан аз. Көңүл ачуучу гана контент басымдуулук кылып жатат. Мындай кетиште тил өнүкпөйт, жарды жана көчө деңгээлинен көтөрүлбөй калат. Анан биз кыргыздар мамлекетти күнөөлөгөндү жакшы көрөбүз. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Же бизди бирөө орус класска бер деп кыйнап жатабы? Орусча сүйлө деп тапанча такаганын деле көрбөдүм. Теңир тоолуктарга чейин мама, папа деген жайылып жатса, анда орустардын эмне күнөөсү бар? Мама папалатпай тарбиялоо биздин, ата-энелердин милдети эмеспи? 2 жыл мурун туңуулумду окутуусу толук кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жана Залкар Айтматов негиздеген номер 68 мектеп гимназияга бергенмин. Быйыл болсо жаздан бери экинчи уулумду да мектепке жайгаштыруу үчүн электрондук базага баш бактым. Бирок мурункудай тандоо укугу жок эле, аты жөнүн киргизген соң микроучастокко жараша система автоматтык түрдө номер 13 орус мектебине каттап салды. Маанайым түшүп, министрликте иштеген тааныш байкеге арыздандым. Экинчи этапка чейин күтө тур. Бирок мектептеги орундар толуп калышы мүмкүн деп кеңеш берди.
Ал ортодо бир айдан кийин номер 13 мектептин завучу чалып, мектепте окутуу толук орусча. Бирок быйыл бир кыргыз класс ачкыла деген талап бар экендигин билдирди. Кыргыз класска 26 бала катталып туруп, бирок бир ай ичинде алардын ичинен 22 бала орус класска которулуп кетиптир. 4 бала үчүн кыргыз класс ачпайбыз. Башка мектепке которуп алыңыз деген сөзү мени кубантты. Кайрадан номер 68 мектепке катталып, учурда 2 балам тең кыргыз класста окуп жатат. Бирок ошол толук кыргызча окуган мектептин короосундагы балдар баары өз ара орусча сүйлөшкөнүн көрүп, абалыбыз оор экендигин байкадым. Быйыл балдарыма мектептен китеп алып жатып, өз балдарын башка орус мектепке которуп жаткандардын көбүн көрдүм. Кыргызча такыр окуй албай койду. Баланы кыйнабай эле орус класска которолу деп жатабыз, деп актанышат. Бирөөсү болсо, номер 13 мектепке берейин дегенмин. Бирок ал жакка өтпөй калып, айласыз ушул мектепке бердим, деп мени таң калтырды. А мен болсо, талашып жүрүп кыргыз класска которгонумду угуп, ал да таң калды. Жинди го десе керек. Быйыл мектепке барган баламдын классында 40 окуучу бар. Алардын 15 жактысы күчүк сымал кыргызча түшүнүп, бирок сүйлөй албайт экен. Арасында 5-6 кыргыз эле бала ныпын кыргызча түшүнбөйт. Эч болбосо, нан суу дегенди да билбегендери бар экен. Бул улуттук трагедия. Кумтөр же жер үйдөн да маанилүү болгон кенибиз, бул биздин келечек муун. Ата-энесинин баары эле мага окшоп тоодон томолонуп түшкөн. Көзү жымшык, бети турдугун эле кыргыздар. YouTube көрүп жүрүп эле орус болуп калды, деп актанышат. Атам Фурунзеге бир да орусча сөз билбей, дарыгерлик кесип менен орус тилин 5 жыл ичинде үйрөнүп, абдан кыйналган экен. Анан өз балдарын орус мектепке окутууну самайт. 4 тууган болсок, ошол 4-өбүз тең орус класста окудук. Алгач 3 жыл бакчада, 11 жыл мектепте, 5 жыл жогорку окуу жайда. Жалпысынан 20 жылдай орусча билим алдым. 25 жашка чейин бир кыргызча китеп окуп көрбөдүм. Бирок негедир өзөгүмө кайттым. Кыргызча окуп, кыргызча ыр угуп, кыргызча ойлоно баштадым. Ооба, ойлоно баштадым. Көрсөм мурун орусча ойлонуп, оюмду кыргызчага которчу экенмин. Адамдын эне тили кайсы десе, кайсы тилде түш көрсө, кайсы тилде ойлонсо, дейт психологдор. Мени тааныгандардын көбү бул кыргыз трансформациясынын сырын сурашат. Көрсө атам бизди орус класска берген менен уюткубузду, фундаментибизди кыргызча куйган экен. 90-жылдардын орто ченеминде Акаевдин доорунда свет өчүп калмай адат бар болчу. Электр жарыгы болсо да КТР дегени саат 6-дан кийин гана иштейт. Ошол жарыгы жок кыштын узун түндөрүндө атам бизди төшөккө оруп алып, Манас менен Семетейден, Эртештүк менен Курманбек дастандарынан үзүндү, Чептен элдин күчү бек, Тоолбайдай сынчы деген чыгармаларды жатка айтып берчү. Мындан сырткары Толгон Токой жомокторду жана атамдын окуяларын угуп чоңойдум. Көз алдымда укмуштуудай нерселерди элестетип, азыркы үшчү тасмаларды көргөндөй эле сезим жаралчу экен, азыр ойлосом. Орус мектепти ийгиликтүү аяктадым. Пушкин менен Бальзак, Шолохов менен Шота Руставелилерди окуп чоңойдум. Бирок өмүрүмдө китеп окуган сайын бул инсандар канчалык көбөйбөсүн, атам колу менен таш сымал тизип чыккан кыргыз фольклору жылдар өтүп мени кайра кыргыз ааламына тартты. Тилге болгон сүйүүм өзгөчө исламга кайтуумда ого бетер күчөдү. Анткени ислам дини тил жана маданиятты жээрбей, тескерисинче аны күчөткөн бир фактор. Жан айланамда тилине күйгөндөрдүн көбү динин бекем кармагандар экенин байкадым. Кылымдар бою бизди карманган динибиз, сүйлөгөн тилибиз сактап келген. КТР жөнүндө кеп кылып калдым өйдөдө. Дагы бир нерсени айта кетейин. Ошол доордо өзбек каналдарын көп көрчүбүз. Алардын 4-5 каналы бар. Ар бир аймактын өзүнчө каналы. Болгондо да түшкү саат 12-де эле башталат. Биздин кумай каналыбыз болгон КТР кечки саат 6-дан түнкү саат 11-ге чейин эле көрсөтчү. Өзбек каналдарында бардык кинолор өзбекче. Бири да орусча чыкпайт. Өзбек туугандардын дубляждагы устачылыгын көрүп таң калчумун. Жада калса Джеки Чандын тасмаларын өзбекче көрүп, бир болсо бул көзү жимшик киши өзбек го деп ойлойт элем. Орто Азияда дубляж жагынан ошол совет доорунан азыркыга чейин биз аларга жете албадык. Биздин дубляж кылуу дараметибизди өнүктүрүшүбүз керек. Кыргызча контент чыгара албасак, эң кеминде жакшы контентти кыргызчага оодаралы. Учурда Баластан каналындагы мультфильмдер кыргызчаланып жатат. Бирок ал менин 3 жаштагы кызым эмес, түшүнүүдө мен үчүн деле оор тил менен дубляж кылынган. Коңшу Казакстанда бир эле телеканал 3000 бөлүмдөн турган мультфильмди которуп коюптур. Бул деген чоң жумуш эбегейсиз иракча которулганынан кабар берет. Динге, улутка салым кошуу жалаң гана мечит салуу же ооз аштыруу эмес.
Ошол медиа жаатында да инвестиция жасоо. Учурда YouTube'да жаш балдар үчүн диний контент көп, бирок кыргызчасын табуу кыйын. Негизи эле Актан менен Аклайдан башка жыргаткан мультфильм жок. Аны болсо Трикота, Щенячий патруль көргөн балдар көргүсү келбейт. Анткени динамика жок. Графика жана сценарий начар. Бир мечиттин акчасына 100 000 бөлүмдөн турган мультфильм которсо болот. Аны көрүп тилин мыкты өздөштүргөн миңдеген балдар келечекте ар бири бирден мечит салса, миңдеген мечит турат. Арканды алыска ырытканды үйрөнөлү. Таш менен ашка эле инвестиция кыла бербей, жаш менен башка да иштейле. Коңшу казактар орус тилин алып салды деп айгай салып, куру кыйкыргандар көп болду быйыл. Маселе мындай: дүйнө жүзүнүн көптөгөн өлкөлөрүндө билингвизм, эки тилдүүлүк деген нерсе бар. Бирок өнүккөн Жапон, Скандинавия өлкөлөрүндө баштапкы сыныптарында эне тили гана окутулат. Эне тилин мыкты өздөштүргөн бала кийин башка тилдерди оңой үйрөнөт. Анткени грамматикасын анализдеп, сөз байлык аркылуу салыштырат. Анан чуу дегенде эле 1-класстан 2 же 3 тилди үйрөтүү бала үчүн оор келет. Өзгөчө эне тилин жакшы билбесе, ого бетер кыйналат. Дал ошол жүктү жеңилдетүү максатында казактар 1-класста казак тили гана окутулсун, 2 же 3 тил 2-класстан окутулсун деген мыйзам кабыл алды. Бизде болсо дагы деле 1-сыныптан 2 тил, 3-сыныптан 3 тил кирет. Сунуш катары 4-класска чейин кыргыз тилинде гана окутуп, ал эми англис тилин 5-класстан өйдө жекеменчик тил борборлору менен биргеликте окутууну сунуштайм. Болбосо мага окшоп 10 жыл англисче окуп, бирок London is capital of Great Britain дегенден башканы билбегендер толтура. Эмне деген каражат бөлүнөт, китеп басып чыгарылат, же айылдагы эжекең окутуп кыйратпай, кечке пайдасыз топиктерди жаттата берет. Ушул тилге байланыштуу сабактардын реформасы аркылуу балдардын жүгүн түз жана кыйыр түрдө да жеңилдете алабыз. Былтыры Телескоп каналы үчүн тил жоголсо дин жоголот деп макала жаздык. Досум Мансурбек Каназар келиштире окуп, иним Хайрулла Рахматулла уулу сонун монтаж кылып чыгарды. Астапырылла, динди Кудай сактайт, тилсиз деле деп сындагандар болду. Ой тууганым, эч талашсыз ошол динди жараткан сактайт. Бирок анын сактоо факторлору да бар экендигин унутпасак. Орусча сүйлөп, орус менталдыгы менен динди карманып жыргатканын деле көрбөдүм эч кимдин. Динде болсо да башка бир коомубузга жат болгон жамааттарга мүчө болгондон өйдө көтөрүлө албай жатышаталар. Кылымдар бою ата-бабалар карманган динди дал ошондой кармануу үчүн дал ошол ата-бабалардын тилинде сүйлөп, ошол тилде ойлонуш керек. Чет өлкөдө эмгектенген кыргыздар тил ордо деген кыргыз тилин өнүктүрүү аянтчасын негиздеп, Телескоптогу роликтен кийин мени да кошуп алышты. Арасынан программисттери кыргызча оюн жана тиркеме жасаса, кээ бири мультфильм жана тасмаларды которот экен. Дагы бирөөсү жарнамаларды кыргызчалаганы менен алек. Кыскасы креативдүү жаштар, бирок бир өзгөчөлүгү бар. Көпчүлүгү кичинесинен орус класста окуган. Анан менде дароо суроо пайда болду. Эмнеге кыргыз тилине орус класста окугандар көбүрөөк күйөт? Көрсө, алар кыргыз тилин кыйынчылык менен өздөштүрүп, анын баркын сезип, башка тилдердин таасирин көрө билет экен. Ал эми айылдан келип, кыргызча түш жорган чоң курсак байкелер тил комиссиясында иштеп, бирок ошол кыргыз тилинин абалын анчейин эле түшүнө албаганы маалым болду. Ооба, орус класста балдарын окуткандардын көбү дал ошол айылдан кыргызча билим алгандар. Орусча окуса маданияттуу көрүнүп, интеллигент болот, ишке оңой кирет деген стереотиптин курбанчылыгына калгандар. Кыргыз тилдүү интеллигенциянын, анын ичинде кыргыз тилдүү жаштарды көбөйтүүгө Кыргыз-Түрк Манас университетинин салымы абдан чоң. Орусиядагы согуш, каатчылык албетте биздин ошол жактагы мекендештерибизге кыйынчылык жаратып жатат. Бирок мында да бир пайда бар. Кайткан кыргыздардын балдары эч болбосо ушул жерде кыргыз чөйрөсүндө кыргыз тилдүү болуп чоңоет. Сүйлөбөсө да түшүнө турган даражага жетет. Орусиядагы жумушту жана жарандыкты эңсебеген жаңы муун өз тилинде билим алабы деген үмүтүм бар. Түрк тили курсуна барып, бир кызыктуу жагдайга туш болдум. 2 жыл мурун Кореядан келген бала кыргызча үйрөнө албай, бирок 2 жылда орусчаны мыкты өздөштүрүптүр. Түрк тилин окутуу программасы ушунчалык оңой жана кызыктуу болгондугунан улам, ошол корей бала 4 айда биз менен бирдей түркчө түш жогуруп калды. Ошондо бизде кыргыз тилди окутуу программасы абдан татаал экендигин байкадым. Көп учурда орустарды кыргызча сүйлөбөйт деп айыптайбыз. Бирок алар үйрөнөйүн десе ошого ыңгайлуу программа, китеп, колдонмо чыгара элекпиз. Учурда кыргыз тили башка улуттар бул жакта турсун, кыргыздар үчүн эң татаал предмет. Мугалим болгондор менин сөзүмдү тастыктайт деп ойлоймун.
Кыргыз тилинин грамматикасын окутуу усулун кайрадан иштеп чыгыш керек. Азыркы грамматика совет доорунда орус грамматикасынын калыбынын жана шовинисттик регионалдык саясаттын негизинде курулган. Жаңыланган кыргыз тили үчүн латын алфавити, аймактык диалект сөздөр аркылуу тилди байытуу сымал иш-чаралар жүргүзүлүүгө тийиш. Кыргыз тили үчүн кыла турчу кызмат көп. Ар бирибиз аракет кыла берсек, акырын өзгөрүү болот. Илимпозу грамматиканы кайрадан иштеп чыксын. Тилчи мугалим өз кесибин сүйүп сабак өтсүн. Ал эми биз ата-энелер балдарыбыз менен кыргызча баарлашып, көбүрөөк жомокторду окуп бергенге, Куурчак театрына алып барганга аракет кылалы. Аракетке берекет. Урматым менен Нуриет Абдулазиз.